Жарандарга кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу, ашыкча убаракерчиликти жана бюрократияны кыскартуу биздин негизги максатыбыз. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө өзгөчө колдоого муктаж болгон жарандарыбызды тактап айтканда багуучусунан айрылган 16дан 23 жашка чейинки билим алып жаткан студенттерди убара кылган олуттуу маселе бар. Азыркы учурда алар багуучусун жоготкондугу үчүн социалдык фонддон пенсия жана эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен жөлөк пул алууну улантуу үчүн жыл сайын окуган жеринен кагаз түрүндө маалымат алып келип тапшырууга милдеттүү. Студенттердин бирдиктүү өз ара интеграцияланган маалымат базасы жок болгондуктан социалдык фонд жана эмгек министрлиги бул маалыматтарды кол менен жана кагаз жүзүндө талап кылып келет. Эгерде жаран бул маалыматты өз убагында өткөрбөй калса, ага берилүүчү социалдык төлөмдөр токтотулат. Бул жагдай студенттерге жана алардын үй бүлөлөрүнө чоң каржылык кыйынчылыктарды жаратып, коомдо нараазычылыктарды пайда кылууда. Студенттер маалымат алуу үчүн окуу жайларына барып, кезекке туруп, убактысын жана жол киресин жана башка финансылык чыгымдарды коротууга аргасыз болууда. Бул көйгөй төмөнкү негизги себептерден келип чыгат. Биринчи, кесиптик, атайын орто жана жогорку окуу жайларында билим алган студенттердин бардык окуу формалары жана түрлөрү боюнча бирдиктүү электрондук маалымат базасынын жоктугу. Экинчи, мамлекеттик органдардын ортосунда соцфонд, билим берүү жана инновация министрлиги, агартуу министрлиги, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымат алмашуунун жарым-жартылай интеграцияланышы же автоматташтырылбагандыгы жана кагаз түрүндөгү ырастоого болгон эски адаттар. Аталган маселени чечүүнүн алкагында төмөнкү кадамдар ишке ашырылышы керек. Биринчи кезекте илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана агартуу министрлиги тарабынан студенттердин бардык формалары жана түрлөрү боюнча толук электрондук базасын түзүү жана актуалдаштыруу. Экинчиден, түндүк системасы аркылуу социалдык фонд, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана агартуу министрлиги менен биргеликте автоматтык байланышты түзүү. Үчүнчүдөн, жарандын жеке идентификациялык номери аркылуу анын окуп жаткандыгы тууралуу маалыматты онлайн форматта заматта текшерүү жана тиешелүү төлөмдөрдү адамдын катышуусуз узартуу. Азыркы учурда студент билим берүү мекемесинен кагаз түрүндө маалымат алат, андан кийин убактысын жана финансылык чыгымдарды коротуп соцфонддун аймактык башкармалыктарына жана эмгек министрлигине тапшырат. Кабыл алынган маалыматтын негизинде пенсия жана жөлөк пул кайра эсептелет жана мөөнөтү узартылат. Жөнөкөйлөштүрүлгөндөн кийин соцфонд жана эмгек министрлиги түндүк аркылуу жекече идентификациялык номери менен түздөн-түз тиешелүү маалыматты алат. Жалпысынан 1-2 мүнөт убакытта мына баары даяр болот. Кезекте туруу, кагаздарды даярдоо, маалыматты алууга кеткен убакыт, ашыкча бюрократия жана финансылык чыгымдар эми болбошу керек. Айрым сандарга токтоло кетсек, республика боюнча 240 кесиптик, атайын орто жана жогорку окуу жайлар өз ишмердүүлүгүн улантып келүүдө. Анын ичинен 176сы бул жогорку окуу жайлар жана мамлекеттик колледждер, 64-тү жекече колледждер. Муну менен катар дагы маанилүү жагдайлар турат. Мисалы үчүн, азыркы учурда бир маалымат үчүн студент болжолдуу кеминде 5-6 сааттан бир нече күнгө чейин убактысын коротот. Эң аз дегенде 200 сом сарптайт. Жол чыгымдары, кагаз чыгаруу жана башка. Баккан адамдан айрылгандыгы боюнча соцфонд аркылуу пенсия алуучулар бардыгы болуп 55 000 адам. Алардын ичинен 10.437-си жыл сайын окуу жайларда билим алуу фактысын тастыктап турууга зарыл. Баккан адамдан айрылган боюнча эмгек министрлиги аркылуу жөлөк пул алуучулар бардыгы болуп 22 000 адам. Алардын ичинен болжолдуу 7-8 000-и жыл сайын окуу жайларда билим алуу фактысын тастыктап турууга зарыл. Мында Кудай буйрса өзгөрүүлөр киргизилгенден кийин жыйынтыгында бул жөнөкөйлөтүү 18,5 миңге жакын адамга оң таасирин тийгизет. Алар мындан ары 16 жаштан 23 жашка чейинки убакытта окуу жайларында билим алуу боюнча фактысын кагаз түрүндө тастыктабайт, баары электрондук форматта болот. Реформанын жыйынтыгында жаран үчүн финансылык чыгым болбойт, ашыкча кагаз даярдалбайт, убакыт үнөмдөлөт, социалдык төлөмдөр кепилденет. Процесс 1-2 мүнөттө автоматтык түрдө чечилет.
маалыматтар түз электрондук базадан алынгандыктан ката кетирүү жана жасалма маалымат берүү тобокелдиктери жоюлат. Жарандарга көрсөтүлгөн кызматтын сапаты жогорулап, мамлекетке болгон оң пикир жана ишеним күчөйт. Буга дагы 100 күндүк мөөнөт берилет. Жооптуу мамлекеттик органдарга тапшырма түшүрүлөт. Бүгүн мына бул боюнча дагы жумушту бүгүнкү күндөн калтырбай баштагыла.